Bilesizmi? Bilet işte bilet. Ben 2 gün ödedik akşam oldu. Bayram firmasıyla dokument. Ötmeye Çekip çıkarıp akşa çok bolsa. Gayrı hoştan. Doğru var abi. Apışı yok buldu. Muzeyin kurağısta hükümetten alıp anan apışı yok buldu namazında bir yaktan hükümetten gayrı yer alıp bunu öştörde çıkarıyorlar. Tek yaktan gelgenler bile çıktı başarılar. Alar gidip kalmadan. Yok işte oturak. Aldı takla kavga etmiyoruz. Ошондо мына бул жактан сырткары бул жак өзүнчө да. Өзүнчө. Анан бул жакта өзүнчө документ менен ушул бияктагыларга Сапашевдин туугандарына берилгенби? Ben bilbeyim hani. Көргөндөй Торкен айыл өкмөтүнөн азыр биз Жаңы Жол айыл өкмөтүнө өттүк. Токтогул жазуусунун жанында илгери бул дагы мамлекетке таандык болуп чыккан. Ошо Айтылуу Бекмамат Осмоновдун убагында ушул ар кандай көп курулуштар, маданият тармагында да көп болгон. Ушул жерде атайын соода комплекс кылып курган дейт. Кыргыз айылы деп боз үйдүн көрдүңүздөр өзүңүздөр түндүктүн формасында атайын жазап 1 гектар 12 сотық жер екен. Ушул жерди дагы Тазабек Сарпашевдин баласы Абель Сарпашев өзүнүн менчигине ыйгарып алган. Достор, буну 2017 жылы соттун чечиминин негизинде ушул жерди өздөрүнө документация оформить этип, эң кызыгы жарандык коом бүгүнкү күндө аябай көтөрүлүп чыкканына байланыштуу колдон колго өткөрүп, документти дагы жашыруу амалдарын, ушул мыйзамдарды алдоо жолдору менен колдон колго өткөрүп жатат. Ошон үчүн жердештерим эч качан Тазабек Сарпашевдарга тиешелүү жерлерди албаңыздар, анткени соттук отурумдар болот. Жарандык коом менен Сарпашевдардын ортосундагы азыркы тирешүүлөр, мамлекеттик органдар бүгүнкү бийлик менен Сарпашевдардын ортосундагы соттук отурумдардын негизинде алдан утулуп калбаңыздар. Ошондуктан бир аз акчага кызыкпаңыздар. Жеңил акча экен, арзан объект экен деп алып албаңыздар. Келишимдерге барбаңыздар. Утулуп калышыңыздар мүмкүн соттон. Ошондуктан мына сиздерге дайыр бул тастыктоочу атайын ушундай объект, анда эмесе Токтогул районунун ичиндеги жерлерге кеттик. Комиссия азыр 4 СМ управление строительства эменин өзү булар алат. Алып топтойт, справка жазат. Ошондо ошо справка менен анан кошулуп көрөсүңөр. Ошол жарандык коом менен акимдин катынын негизинде талабыңыз болсо керек буга чейин. Азыр сиз муну алып алсаңыз, андан бери менде андай ой жок. Аны коргоо органга бир сыйра көрөт, муну атайын специалисттер материалды көрөт. Кайсы незаконный булар тапса, коргоо органына өткөрүп бересиз. Анан ошол орган айыптуу эмес деп соткана чыгарат. Ага чейин бирөөнү айыптуу деп эч ким ушул жок. Албай коюшкан. Зданияны. Mamlekettin aşağıda oturup
буну баягы союздар калганда приватизация кылып алынган. Бул ошол объекттер да. өзүнө өткөргөн жылычы өтүп кеткенден кийин өткөрдү эле атасын же өтө элекке чейин даринный кылып берип кетип атабы? Тирүү кезинде өткөрүлгөн. Сарпаштардын мүлктөрүн текшерүү боюнча буга чейин митингдерди өткөрүп келгенбиз. Буюрса бүгүн ушул областтын деңгээлинде комиссия чечкенге жетишкенбиз буга чейин. Бүгүн биринчи комиссиянын алкагында ушул сарпаштарга тиешелүү мүлктөрдүн баарын текшерүүгө алып жатабыз. Бүгүн Торкен айыл өкмөтүнө келдик. Бир нече объектилерди көрүп атабыз. Азыркы тапта турган ушул буга 2008-жылы Сарпашев Дүйшеке деген атасына каттап, андан кийин ушул Тайырбек Сарпашевдин үй бүлөсүндөгү дагы бир тууганын Памир Сарпашевдин атына каттап, өз менчигине чыгарып, ушундай пландык башкаруу, үй бүлөлүк басым менен ушинтип мамлекетте болгон мүлктөрдү тоногон. Ушуну тастыктап биз жергиликтүү элге жана ушул калың алайык журтка ушундай маалыматтарды Кудай буйрса сыртка алып жатабыз. Эми мындан кийин биз азыр комиссиянын чечимин баарын тиркеп, сотко чейин бул иштерди алып барабыз. Коррупциялык схемаларды далилдеүүгө аракет кылабыз. Мындан кийин эгерде бийлик буйрса, акыйкат болуп, адилет болуп турган болсо, ошо соттун чечимдери менен утуп алабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Мына азыр Жалал Абдуллаховдун комиссия келип, Садыр Нурбажаевич Тордун буйругу менен текшерилип баштады. Бул здание өтөт деди эле Сарпашев Тайырбек. До сих пор өтпөй турат. Бул здание өзү эмен здание зочу Селпон. Анан булар Абдишергуловдун музейин кылабыз деп туруп, айыл өкмөттөн алып туруп, анан кайра бияга Артыкбаевдер фонд түзүп, эме кылышкан. Фонд түзүп, эме салышты. Музей салса, кандай. Анан булар болсо менчикке чыгарып алып 60 000 сом төлөдү деген бирок дайыны жок. Төлөгөн. Комиссия келгенде төлөнгөн эмес деп чыгып атат. Аны өзүңүздөр баа бересиздер. Достор, мына бүгүн 24-сентябрь 2021-жыл. Биз башта айтып кеткендей Сарпаштардын үй бүлөсүнө коррупциялык схемалар түзгөн деп айтып келгенбиз, дагы да айта беребиз. Мына бүгүн комиссиянын ушу губернатордун областтын деңгээлинде комиссия түзүп, ушу комиссиянын алкагында экинчи күн чыгып атабыз. Мына айтылуу Сарпаштардын ушул менен 4-чү объектисине келип атабыз. Могул турган кампа. Бул кампаны 2009-жылы Тазабек Сарпашев департаментте иштеп турганда атайын айыл өкмөткө буйруктарды бир чечимдердин негизинде айыл өкмөткө документтештирип берген. Анын негизинде айыл өкмөт ошол кездеги булардын кишиси аталган ушул коррупциялык топтун дагы бир мүчөсү Мананов Шыкмамат деген айыл өкмөт чечим чыгарып берет. Ошо чечимдин негизинде бул кампаны өздөрүнө менчиктеп алат. Мына ушуга окшогон ири коррупциялык схемаларды биз ачыктап келе жатабыз. Ошон үчүн биз менен болуңуздар. Мындан кийин дагы коррупциялык элементтерди, токтоолдун ичиндеги коррупциялык схемалардын баарын жүзүн ачканга толук аракетти кылабыз. Тушка карачы сол карьерге. Анан муну документтери баардыгы туура эмес болгондуктан бирөөгө чечим чыгарып, эки жолу чечим чыгарып ушинтип сатып беришкен да. Анан сотко беришип жарандар, ушу жашоочулар. Сотко берсе, сот булардын пайдасына чечип койду. Булардын документтери туура эмес болгонуна карабай. Анан бизде акыйкатты каякта жатат билбейм.
Сарпаштардын дайыр объектисине келдик. Бул ушу илгери совхоз кезинде азыр дагы документтердин баарын тастыктайбыз. Бирок совхоз малында ушул жерде өздөрүнө кандайдыр бир коррупциялык схемалар менен ушу жергиликтүү тургундардын айтышы боюнча бул Торкен айыл өкмөтүндө болуп атат. Бул жерде эки адамдар жашай турган үйлөрү бар экен. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп тургандай узун мал сарайы бар экен. Ушунун баардыгын бүгүнкү күндө ушул өздөрүнө ыйгарып алып, эми иштеткен жерлеринин бири экен да. Бул ушул мал сарайы болуп бүгүнкү күндө ушу мал кармап, өзүңүздөр көрүп тургандай мына тоюттар даярдап коюптур. Бул мал сарайды Памир Сарпаш өзүнүн менчигине ыйгарып алыптыр да. Айта кете турган нерсе, мен баягы үй бүлөлүк башкаруу деп айтканымдын себеби бул айыл өкмөттө, Торкен айыл өкмөтүндө Памир Сарпаш көбүрөөк басымдуулук кылган. Ошон үчүн Торкен айыл өкмөтүндөгү бардык ушундай элдерге негизи мамлекеттик мүлктөрдүн көбүн, дээрлик көп бөлүгүн ушул адам өзүнө ыйгарып алган. Мына көрдүңүздөрбү, Торкен айыл өкмөтүндө Памир Сарпашев өзүнө бардыгын ыйгарган болсо, Токтоолдун борборунда болсо Тазабек Сарпашев өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн жакындарына, саналаштарына каттаган болсо, жана башка бир туугандары бөлөк ушу райондун бардык жериндеги мамлекетке тиешелүү мүлктөрдүн баарын коррупциялык схемалар менен ушинтип чыгарып өткөрүп алышкан. Мына сиздерге ушу бүгүнкү күндө бул 5-чи объект ошондо Торкен айыл өкмөтүндөгү 5-чи объект Сарпаштардын үй бүлөсүнө. Мындан сырткары ушулардын айланасындагы адамдар дагы ошол эле жанагы Мананов Шыкмамат, ушуга окшогон айыл өкмөттөр өздөрү коюп, өздөрү ушундай үй бүлөлөрүнө ыйгарып ала өргөн. Эми ал кезде булардын ошол Тайырбек Сарпаштын таасири менен ушинтип өткөрүп ала өргөн. Мына достор, жолубуз Торкен айыл Бишкек Ош трассасынан келатканда эле бел алдыга кайрылган повороттон келатып, анан ушул бел алдыга келатканда эле бир километрге жетпеген ушу сол жакка кирип кеткен жер да. Өзүңүздөр көргөндөй мына бул Советтер Союзу өзү ыңгайлуу жер шарт түзүп берген да, Советтер Союзучу. Өзүңүздөр көргөндөй мындан ары жайлоолорго ашып кеткен, тоют көп болгон, бирок булар ошол учурдан пайдаланып үй бүлөлүк бийлиги орноп турганда, Тайырбек Сарпашев ушу бийликте болуп турганда эч ким эч нерсе дей алган эмес, эч ким каршы чыга алган эмес. Ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өздөрүнө гана катта өргөн да. Мына сиздерге коррупциялык ушундай чоң кылмыш деп айтсак жаңылбайбыз да. Коррупциялык схемалар чийген. Заманга кетип атат да, башка мамлекеттик технология. Урматтуу Садыр Нургожоевич, ушундай эле бир эбегейсиз жерлерди мына Тайырбек Сарпашевдин агалары, бир туугандары ушинтип алып алышкан. Мына бул жерди жайытка пайдаланылган жайыт жерлерден деп туруп өз күчтөрү менен өздөштүрүп алды деген документ кылышып, анысы дагы документтери госрегистрде жок болуп чыкты. Мына көрүңүздөр, мына ушунча жер. Анан бул жагына чарбага пайдаланылбаган жайыт жерлерден өз күчтөрүбүз менен өздөштүрүп алдык деп огород түрүндө пайдаланып жүрүшөт. Суунун башы мына канал. Жайыт жер деген тоодо болот. Ушундай туура эмес жолдор менен документ жазап пайдаланып келишет. Ушул боюнча документти сизде канча жолу сурадык, жок дедиңиз, туурабы? Анан булар кандай налогторун төлөп, кандай пайдаланып келишкен? Бизде неме кылганда өздөрүндө илгерки союз убагында тарап булардын чарбачылык уюштурган экен. Мен маалымат уккан боюнчачы. Маалымат уюштуруп булар ошо 9 гектарды
мамлекеттен ажыратып мурунку жердин башынын акчасын төгүп мамлекетке төгүп коюптур. Ал төктү деген 25 000 сом квитанциясы. Эми уксаң мен азыр ошондон кийин булар азыр колдорунда эски үлгүдөгү немелер жүрөт. Бизге келип перерегистрация кылган элек булар. Ошол болгон ушул. Анан ушул жерге чейинки налог Эми аны немелери аны тияктуу жаңыга иликтегенбиз иликтейбиз. Налогдор төлөнгөнбү? Бирок муну сиз өзүңүз деле мындай караңыз. Чарбага пайдаланылган жайыт жерлерден да атат. Мына достор, ушу менен Торкен айыл өкмөтүндөгү сарпаштарга тиешелүү 6 объектисин текшердик. Мындан сырткары дагы алысыраак Сандык кол дегенде жайыт жерлери бар экен. Өздөрүнө ыйгарып айыл өкмөтүнүн чечимдерин чыгартып алган. Жана башка көп майда чүйдө объекттер бар дейт. Бирок бул 6 эң чоң объектилер жана мыйзам бузуулар менен ар кандай коррупциялык схемалар менен өткөрүп алган. Эми мындан нары районубуздагы болгон бардык ушу сарпаштарга таандык жерлерди акырындан ушу комиссиянын алкагында изилдейбиз. Жүрүңүздөр.